Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон юридикалык маалыматтар боюнча сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпайбыз. Бүгүнкү темабызда ушул кыргыз жарандары депортация же выдворение болуп Кыргызстандан Россияга келип аткан болсо, ал эми Россия жарандыгы болуп туруп Кыргызстанга бара албай аткан мекендештер боюнча бүгүнкү маегибиз болмокчу. Россия жарандыгы болуп туруп, ушул мекенге Кыргызстанга бара албай аткан российский жарандыгы бар мекендештер да бар экен. Ошонун себептери эмнеде болууда? Ошончо бүгүн кененирээк мекендештерге түшүндүрө кетсек. Саламатчылык, Учкунбек, кош келипсиңер. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Менин атым Гулиза Акматиева, юрист, Москва шаары. Негизи эле Москва шаары эмес, ушу бүткүл Россия боюнча иштеп жатабыз. Бүгүнкү тема бул актуальный тема деп эсептейм. Анткени туура айтасыз, кыргыз жарандыгы барлар Россияга кире албай калдым, запрет болуп калдым деп кайрылган болсо, ал эми Россия жарандыгы алып Кыргызстанга мекенине бара албай калган биздин мекендештер дагы аз эмес экен. Аз эмес экен. Мен эми бул процедура банкротство боюнча кичине маалымат берип кетейин. Россияда процедура банкротства деген нормативный, мындайча айтканда, документациялар бар. Закон түрүндө карыздарды списание кылып берет. 2015 жылга чейин только чоң юридические фирмалар, это ИП, ОООлор гана өзлөрүн банкротство объявлять этип, мындайча айтканда, полностью фирмаларын жаап, банкротство через арбитражный суд жабылчу. Ал эми 2015 жылдан баштап именно физические лицолор, то есть СИЗ, например, да, там физические лицолор, именно ООО эмес, эч кандай фирма ачкан эмес, банктан карызга акча алып, бирок кандайдыр бир себептер менен төлөй албай калып, ошо өзлөрүн процедура, мындайча айтканда, процесс өтсө болот да, ошо банкротство процедура деп коет. Өзүн банкротство объявлять этсе болот, жалпак тил менен сүйлөп айтканда. Азыркы тапта мен негизи направлением юрист по миграции болгондуктан көбүнчө эле ошо мигранттарга айрылчу. Анан где-то вот 3-4 жыл мурун процедура банкротства менен иштегениме 3,5-4 жылдай болуп калды. Биздин бир мекендешибиз келет, ал эже улгайып калган возрастта, пенсионный возрастта, пенсиясынан акчаны снимать ете беришет. Анан 8 жылдан бери Кыргызстанга чыга албай жүрөм деп ушундай өзүнүн өкүнүчтөрүн айтып келди. Анан ошол процесс банкротство боюнча кичине изучать этип, пробовать этип көрөйүн, ошо эжеге жардам берейин. Аябай ушундай өзүнүн тагдырын айтып берсе, эми ушундай ыйлаган келет да. Кыргызстанга кете албай көптөн бери жүрүптүр бул жакта. Анан биз ошо ишин алып барып, именно банкротство кылып, через арбитражный суд карыздарын списание кылып бердик. 1,5 миллиондой карызы бар экен. Ошону списание кылып бергенден кийин мен бир эле жолу реклама кылдым, мындай эле через интернет. Банкротство процесс менен да иштейм. Урматтуу мекендештер, келгиле депчи. Ишенесиңер, ошол эртеси күнү почти 20 киши келди. Көрсө көйгөйлөр көп экен да. Россия жарандыгы алып алып дагы ушундай проблемаларга илинип калгандар аябай көп экен. Бул эң чоң маселе деп ойлойм да. Например, Кыргызстан бул биздин мекенибиз да. Анан ошол Кыргызстанда бүт туугандарыбыз ошол жакта. Анан ошол Кыргызстанга бара албай калган бул өзүнчө эле бир психологический трагедия да. Анан туугандары каза болот, же бирөөсү үйлөнөт, же неберелүү болушат. Эми ушулар бара албай калса өзүнчө эле мындай бир ыйлаган келет экен да. Алар өкүнүчтүү историясын айтып отурушат. Демек, ошолорго жардам берип, иш алып барасыз. Да, ошо ситуациясына карап. Да, банкротство менен иштеп жатабыз. Азыркы күндө почти 27 киши. Бир эле Кыргызстанга эмес, эми ошол мекендештер башка мамлекетке дагы уча албайт да, ошондо болуп калат. Полностью Россия территориясында башка мамлекетке тыюу салынган.
Казакстан, Өзбекстан, Ташкент, башка Америка запрет койгон да. Например, Россия Кыргызстандан жарандары бияка кире албай запрет болуп кала турган болсо, Россиянын жарандыктары биякта туруп карыз болуп банктарга же болбосо штрафтары болуп карыз болуп калса, эч бир мамлекетте уча албай калат. Негизи мекендештер ушундай көйгөйлөр өтө көп экен. Бир эле ушул кыргыз жарандарында көйгөй көп десек, жок. Ушул өзүнүн мекендештер, бирок Россия жарандыгы бар, бирок ошолор дагы мекенге же болбосо башка мамлекеттерге дагы учууга бир кыйынчылыктар болот тур. Бул банкротство экен негизи. Ошол боюнча дагы бул эжекебиз иш алып барып жардам берет экен. Анан ушу гражданство боюнча дагы сөз кылып калдык. Гражданствого кээде туура эмес кадамдар дагы биздин мекендештер таштагандар бар экен. Ошол убактынчалык бирөөгө менен ЗАГС ала коюп, ошонун негизинде паспорт алам дегендер бар экен. Же болбосо ошондой болуп паспорт алып, кийин да проблема жаралган мекендештер жок эмес экен да. Ошол боюнча кичине маалымат бере кетсеңиз. Эми көптөгөн мекендештерибиз максаты жок келишет экен да. Россиягачы көбүнөн эле сурап келсең. Негизи эле Россияга киргенде в первую очередь миграционный карта берет да, цель въезда депчи. Россияга киргенин цели кандай деп. Ошондо көпчүлүгү работа деп чийишет. Бирок ошо работа деп чийип туруп бияка келип, эч кандай иш кылышпайт, официально иштешпейт. Анан ошо миграционный законду бузду деп анан депортацияланат да. Ошол сыяктуу эле Россияга келгенде ар бир адам цель коюш керек да. Иштейм, үй алам же кандайдыр бир максаттарды коюш керек. Российский жарандык алам деп келген көпчүлүк мекендештер мага келгендер. Мурун выдворение болуп, депортация болуп, же мындай бир проблемалардын айынан, анан кыйынчылыктын айынан мен ушул паспорт алсам эле ушул проблемам баары чечилип кетчүдөй болуп келишет да. Бирок ошол гражданство алуу, паспорт алуу негизи российский жарандык алууга бир дагы шаг кылган эмес да. Мындай бир дагы мындай бир ошо максатына жетиш үчүн ар бир адам мындай бир шаг жасайт да, мындай бир кадам кылыш керек да, кадам кылган эмес. Анан дальше мен паспортду алып алып, эмне үчүн ушул паспортду эмне кылам, кандай себептер менен колдоном деген дагы ойлорду өзлөрү ойлобойт дагы, келип ушу бизден толук маалымат алып кетишет. Анан кээ бирлер ушу биз айтып беребиз да, мондай основаниялар менен гана ала аласың паспорт, основания жок болсо ала албайсың деп айтсак, анан кичине өзлөрүнө келип, мен кандай максат менен алгым келет паспорт деп да сурайбыз. Ошондо гана ойлоно башташат да, максатым эмне үчүн паспорт, же паспорт алсам эле жашоом өзгөрүлүп кетет дегендер бар, же болбосо материнский капитал алам, же пособие алам деген максат менен алгандар бар. Кээ бирлер болсо Россия кредитти жакшы берет, ипотекага үй алам же кредит алам деген эмелер менен алып алышат. Бирок негизги эле себеп эптеп эле российский паспорт алууда эмес да. Көпчүлүгү эптеп эле алсам дейт дагы, кандайдыр бир себептер менен мошенниктерге кабыл болуп калышат. Аябай могул ВСУ башталгы чакты Россияда. Россия паспортун алам дегендер абдан көп болгон да. И тем не менее алдангандар да ошончо болгон. Паспорт алуунун основаниясы болбосо эч ким паспорт ала албайт. Россияда определенный основаниялар бар да. Азыркы тапта бул образование Россиянын территориясында российский диплом болсо, ошонун негизинде паспорт алса болот кийин поэтапно да тапшырып. Же болбосо ата энеси РФ жарандыгы болсо паспорт алса болот. Аялы же күйөөсү РФ жарандыгы болсо на основании ЗАГСа потом поэтапно тапшырып паспорт алса болот. Анан эчтеке бир документтери жок же официально иштебейт, эч кандай бир максаты жок адамдар паспорт алабыз деп алышат дагы, ар кандай туура эмес адамдарга толтура акчаларын берип коюп, анан алданып калышат да. Негизи паспорт алам деген суроого болот да, 3 ай, 6 ай же 1 жыл. Анан көбүнчө сайттарда 1 айдын ичинде алып берем, 2 айдын ичинде алып берем дегендер деле жок эмес да. Ошого бир 200 500 000 берип алданып калган мекендештерибиз да жок эмес, бар экен бүгүнкү күндөчү. Негизи ошолордун бир какой-то бир убактысы кандай болот өзү российский паспортту тапшырганда? Эми ал основанияга жараша да. Ар кимдики аркылуу. Ар кандай да. Ал ар бир адамга индивидуально консультация берип, индивидуально документтерин көрүп айтмайынча биз бир эле сөз менен аны айтуу кыйын. Тем не менее ошо жана запрет
депортация боюнча дагы ал дагы аябай сложный да. Ал статьяларын карап гана айта алабыз. Ошол сыяктуу эле паспорт алуунунда бул өзүнүн бир определенный ар кимге ар кыл срок, ар кыл убакыт демекчисиз да. Ошондой да. Анан ушу Кыргызстандагы иш алып баратасыз, ушу Бишкекте, Ошто юристтериңиз иштеп атат, ошоктогу жарандардагы кайрылгандар негизи көп болуп атат да. Көбүнчө доверенность боюнча, кара тизме боюнча, удворение, депортация боюнча да кайрылгандар көп да. Көбүнчө ошондой иш алып баратат да, сиз менен биргеликте. Чыгаргандарыңыздан көппү ошол боюнча бир Кыргызстандан кайрылып? 2-3 кейсти айтып берейин. Кыргызстандан кайрылышты, Коми республикасынан запрет болуп калган экен. Биздин бир жараныбыз балдары РФ жарандыгы бар, аялы РФ жарандыгы бар экен. Бирок аныкы деген аябай сложный запретке түшүп калган. Посягательство на безопасность Российской Федерации деп трактоваться этилип, мындай серьезный запретке түшүп калган да, ал только сот аркылуу гана чечиле турган. Биз ошо досудебном порядке обращенияларды кылып, ошо биздин Бишкекте офисибизге кайрылган на основании доверенности иш алып бардык. 2,5 ай аралыгында ишин полностью чечип бердик. Мына азыр Коми республикасына келип, ошо жараныбыз уже ишин баштады, өзүнүн семьясын багуу, мындайча айтканда. Анан дагы ошо Кыргызстанга офисибизге кайрылып, эми незаконный выдворение, незаконный запрет алып калгандар кайрылса болот да. Биз деле документтерин көрүп анан айтабыз да, сен документиң боюнча биз иш алып барып бере алабыз, основания бар экен деп кичине маалымат бере алабыз да. Кээ бирлери болсо чалып сурашат, биз документтерин көрүп айтабыз да, жок силерге биз основания жок, запретиңерди снимать этип бере албайбыз деп айтсак, анда эмне үчүн иштеп атасыңар, биздин запретибизди чече албагандан кийин деген да суроолор болот. Бирок биз тем не менее сразу ачыгын эле айтып атабыз да, жок силердин ишиңерди алып бере алабыз. Мындай шанстарыңар бар, мындай деп өзүбүз түшүндүрүп айтабыз. Хотя бы какой-то шанс бар депчи. Ал эми такыр Россия жергесинде толтура штраф алып, эч кандай документтин туура улабай жүргөндөргө кантип биз соттон жеңип бере алабыз? Бир туугандары российский эмес, же болбосо башка бир аялы же балдары российский эместерге бир мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жокторго сразу эле ачык эле айтабыз. Силерге мүмкүнчүлүк жок. Башка мөөнөтүңөр бүткөндө келесиңер. Да, мөөнөтү бүткөндөн келесиңер деп. Анан мына таксилер дагы көп кайрылып атат да. Мына ДПС астана токтоткондо, документтер баардыгы таза чыкканда дагы кээде ушу медосмотрго апарабыз деген. Медосмотрго барбасаң баш тартты деп кол кой дейт экен. Биздикилер ошо мекендештер ошого көбүнчө көңүл бурбай, окубай кол коюп берген учурлар дагы болот экен да. Баардыгы да айта албайм, ошондой учурлар болуп, ошо право решения болуп кеткендер бар экен, же бир чоң суммага штраф алгандар бар экен. Ошо боюнча кандай бир маалымат берет элеңиз? Эмне совет берет элеңиз? Ошо биздин таксисттер эмне кылыш керек? ДПС токтоткондо эгер ошондой медосмотрго барасың, ичтиңби, ичпедиңби деген бир вопростор болсо. Негизи Россия жергесинде таксисттер көп да, Кыргызстандан келип иштеген. Бирок көбүнчөсү ушу жаш балдар болгондуктан түшүнбөй эле ошондон пайдаланып калышат да. Например, көпчүлүгү алдашат экен ГАИ кызматкерлеричи, ушу жака кол коюп койсоң эле сени кетирем. Кээ бир жарандарыбыз эми түшүнүп, жок мен кол койбойм, мен медосвидетельствование өтөм дегендерге болсо, азыр сен бара турган болсоң, азыр депортация кылабыз деп да коркуткан күндөр болот экен. Ошондо урматтуу мекендештер, эгерде силерге ушундай бир кысым болуп бир нерсе болсо, обязательно УСБга чалсаңар болот. Это управление собственной безопасности. ГАИ кызматкерлеринин жана полиция кызматкерлеринин үстүнөн караган надзорный орган, прокуратура жана ошондой эле УСБ. Негизи эле өзүңөрдүн праваңарды защита кылганды эле үйрөнүшүңөр керек, мындай праватаңардычы. Анан силерге кандайдыр бир кагаздар, протоколдорду бергенде сразу эле кол коюп койбостон, ошону бир сыйра окуп, карап, эгерде не согласен болсоңор, не согласенмин деп жазып, же болбосо кыргызча деле жазып койсоңор болот. Каршымын деп кыргызча жазып койсоңор деле ошол протоколду кийин соттошкондо соттон жокко чыгарса болот. Недавно эле тоже биздин бир ушундай мекендешибиз кайрылды.
мен метасвязясына өтөм десем дагы болбой, кол койдуруп алышты эле. Анан уже лишение болуп кеттим деп кайрылды. Мен ичпейм деп атат да. Ал ичкен, ичпегенде карабайт. Ал закондо. Метасвязясына өтпөйм дегенге гана карап лишение. Демек, ошолор кандай ошондой нерселер кылыш керек? Видеого тартылыш керекпи же диктофон кылып коюш керекпи? Эгерде ошондой бир ситуация кабылса, эгерде соттошом десе, диктофонго, видеого тартып алганда деле ал мындай законный основание силы не имеет. Хотя бы ошо документально силер эң башкысы колду койбош керек. Протоколдуго каршымын, не согласенмин деп жазышыңар керек. Жана ошондой эле ошол замат силерде эгерде ушундай бир туура эмес иштерди алып барып атса, полиция кызматкери же ГАИ кызматкерлери айтып атпаймынбы? УСБнын номери бар. Это в открытом доступе, баарыбызда эле телефон бар. Ошо телефондон эле номерлерин алып чалсаңар болот. Или прокуратурага даттансаңар болот. Бүт в открытом доступе. Мурункудай эмес, ар бирөөбүздө телефон бар. Телефондон деле ушул мага ушундай кызматкер, полиция кызматкери же болбосо ГАИ кызматкери ушундай нерсе кылып атат деп кайрылсаңар болот. Устный заявление таштасаңар болот же болбосо УСБга барып письменный заявление. Гүлзада дагы көп мекендештер кайрылып калат. Ошо башка Россиянын башка областынан ошо иш болбой калып, кайра Москвага келгенде кирди чыкты кылыш керекпи же кандай регистрация кандай кылат? Ошону бир айта кетсеңиз, канча күн ичинде кылыш керек? Башка региондон Москвага келген болсо, 7 күн аралыгында перерегистрация кылганга успевать этиш керек. Это перерегистрация на новый адрес деп коет да, принимающий сторона менен барып. Ал эми көптөгөн мекендештерибиз дагы жумуштан чыгып кетишип атат, заявление по собственному желанию, то есть увольнение болгондо. Увольнение болгондон кийин 15 күн аралыгында кайра жаңы жумушка кириш керек да, закон боюнча. Эгерде 15 күн аралыгында жаңы жумушка кирбей калса, анда чыгып кетиш керек. Бул просто выдворение болуп калышы мүмкүн да. Регистрациясы базадан чыгып кетиши мүмкүнбү? Жагандай болуп атат. Жок, трудовой договору жок, биякта жүргөнгө болбойт. Ал именно работа деп кирген болсо. Ал увольнение болуп атат. Увольнение болгондон кийин 15 күн убакыттын ичинде жаңы договор жасаш керек. Жаңы фирмага кайра башка жумушка орношуп калыш. 15 күн ичинде 15 күн берилет да, закон боюнча. У меня были кейсы, ошо биздин бир жараныбыз жаңы эле увольнение болгондо кармалып калат полиция кызматкеринин тарабынан. Баягы эмелердин документтерин караса, увольнение болгон, иштебейт деп туруп через Сахарова выдворение зонага алып кетип калат. Биз документтерин карап эметсек, 3 эле күн болуптур увольнение болгонуна чал баланын. Ошонун негизинде биз сотко кайрылып, даттануу жасап, соттон утуп чыкканбыз. Мосгорсудтан ошол баланын выдворениясын биринчи соттун чечимин жокко чыгарып, через Мосгорсуд анан Сахаровадан алып чыгып кеткенбиз да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, негизи эле айта кетчү нерсе, эгерде силер увольнение болсоңор, обязательно 15 күн убакыт берилет, жаңы жумушка орношконго жүрүп албагыла. Көп жүрүп алышат да биздин мекендештер. Ана кирем, анан эртең кирем депчи, бирок ал это уже незаконно болуп калат. Урматтуу мекендештер, ошо бүгүнкү темада российский жарандыгы бар, бирок Кыргызстанга же болбосо башка мамлекетке Россия территориясынан уча албагандар боюнча маек кылдык. Ошондой жарандар болсо сөзсүз байланышсаңыздар жардам берет. Ал эми такси жамаатындагылар жана айтып өткөндөй эле медосмотрго барбай баш тартып же болбосо кол койгондор ушул видеону толук көрүп, түшүнүп, ушу эжекебизге келип, офисине келип консультация алсаңыздар болот. Ошо боюнча кенен ал эми гражданство боюнча дагы маек кылдык. Кандай жолдору бар, гражданство кантип алат, ошо боюнча дагы офиске келип кеңешип, анын жолдору өтө көп экен. Тез келе тургандар бар экен, узак мүнөттө келе тургандар бар экен. Эгерде сиз Россия жаранын алсаңыз, ошол боюнча дагы ушул офиске келип, кеңешип алсаңыздар болот. Дагы кандайдыр бир түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Кийинки эфирлерде сөзсүз жооп алып бергенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыздар.
Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарынын мекендештер, саламатсыздарбы? Метро Текстильщиктин 5-выходунан чыкканыңыздарда торговый центр Мост бар. Ошонун 2-кабатына көтөрүлсөңүздөр, Шүгүр деген өзүнүн мекендештер тарабынан ачылган кийим дүкөнүн көрөсүздөр. Барыңыздарга салам Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн Учкунбек байке Шүгүр дүкөнүбүздө конокто. Биз бүгүн Шүгүр дүкөнүбүздө кандай кийимдер бар, кандай стилдеги, кандай баада кийимдер бар экенин тааныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Көрүп турганыңыздардай артында өзгөчө орнаменти менен астында Шүгүр деген жазуусу бар. Булардын 3 расцветкасы бар, көрүп турганыңыздардай. Келип алып кетсеңиздер болот. Бир гана футболкалар эмес, азыркы жазгы сезонго ыңгайлуу мондогон толстовкаларыбыз дагы Шүгүр деген бренд менен артында өзгөчө орнаменттер менен чыкты. Жана ошондой ушундай кемзирлер дагы алсаңыздар болот. Шүгүр деген. Байке кийип турган Безруковкадагы ошо Шүгүр дүкөнүбүздүкү. Жана ошондой эле көрүп турганыңыздардай курткалар. Бул жерде кааласаңыздар кыска мондогон, кааласаңыздар узун, кааласаңыздар тизеден ар кандай курткалар бар. Бул курткаларыбыздын баалары азыркы учурда баары тең 3500 рубльдан болуп жатат. Баары тең каалаган курткасы, кааласа узуну, кааласа кыскасы. Жана ошол эле ошо көрүп тургандай 4 сезондун бут кийимдерин Шүгүр магазиндеринен тандап алсаңыздар болот. Сапаты эң мыкты. Урматтуу мекендештер, карындашыбыз бардык маалыматты сиздерге берди окшойт. Дагы жолдо жаңы кийимдер келе жатат. Буйруса өтө чоң арзандатуулар, өтө чоң кийимдер бул жерден дагы көрө аласыздар. Бир эле метро Текстильщикте жайгашкан эмес, бул магазинибиз метро Новогревада дагы бар. Ооба достор, биздин биринчи дарегибиз метро Текстильщик торговый центр Мост 2-кабаты эртең менги саат 10-дон кечки саат 9-га чейин иштейт. Ал эми экинчи дарегибиз метро Новогрева торговый центр Шангал 2-кабаты эртең менги саат 10-дон кечки саат 10-га чейин ар дайым сиздер үчүн сапаттуу кийимдерди арзан баада сунуштоого даяр. Жана ошондой эле мындан ары сиздер биздин дүкөнүбүзгө келип гана эмес, үйдөн олтуруп эле доставка менен заказ кылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды Шүгүр магазинден күтөбүз. Урматтуу мекендештер, Шүгүр дүкөнүнүн жанына келсеңиздер, Мосмарт деген Иса инибиз ачкан телефон саткан дүкөндү көрөсүздөр. Ал эми ичкерге кирип, азыр кененирээк маалымат алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тесол жакшыбы? Иштер болуп атабы? Жакшы, рахмат. Телефондор саттасыңар. Саттабыз курай койсо. Телефондун көп түрлөрү бар экен, Бул жерде эмнелери бар? Кененирээк айтып бересиң. Бизде Mi'ден баштап Mi, Poco, Samsung телефондордун ушундай эле айтсак, телефондун түрлөрү бар. Түрлөрүн алып келдик. Бул жакта телефондор бар. Бюджетный телефондор. Булардын бааларын айтсак өтө арзан. Мына акцияны эч ким койгон эмес негизи. Мунун баалары 6,5 миңден болот. 6,5 миңден баштап 30 миңге чейин эле телефондорубуз бар азыр бизде. 30 миңге чейин телефондорду сааттар бар экен, наушниктер бар экен бул жерде. Видео регистрациялар бар экен, таксиде иштегендерге. Видео регистрациялар алып келдик. Зарядниктер бар экен, колонкалар бар экен, телефон держителер бар экен, флешкалар бар экен, бул жакта наушниктер, чехолдор, чехолдун түрлөрү экен, стеклолор, наушниктер, зарядниктер. Анан мекендештер, сиздерге эң жагымдуу бир жакшы жаңылык айта кетели. Ушул жерден сиз телефон алсаңыздар, бир наушник белекке берилет экен, Телефон алсаңыздар. Бир наушник берилет, анан 1 жыл кепилдиги менен 1 жылдык гарантиясы, бир наушник, анан стеклонна бекер жаап турат. Стеклонна, эгер ошо 1 жылдын арасында телефон бир нерсе болуп бузулуп кала турган болсо, биз жооп беребиз. Биз 1 жыл кепилдиги менен беребиз, ошондой эле. Убактыларын айта кетсең, анан доставкалар боюнча кененирээк. Биз иштөө убактыбыз эртең менен саат 10дон кечки саат 9га чейин иштейбиз. Биздин доставка болуп турган болсо, биз только жумуштан кийин гана доставка жеткирип берип алкысыз. 9дан кийин, 9дан 11ге чейин биз доставка кылып жеткирип беребиз. Демек күндүзү болбойт, только кечинде, жумуштан кийин. Жумуштан кийин. Мекендештер, ошо эске алыңыздар. Жумуштан кийин гана жеткирүү кызматы бар экен, күндүзү жок экен. Эң негизгиси, мен мисалы башка жактан телефон алсам, наушник башка бага алам, ошондой эле бетине стекло чаптырайын десем, ал дагы акча турат. Бул мекендештерге эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип тур. Мосмарт ушул жерден телефон алсаңыз, 1,5 миңден 3 миңге чейин наушниктер турат, негизи башка дүкөндөрдө. Ошондой наушниктер сиздерге белекке берилет экен. Андан сырткары ошо телефондун бетине стекло жабыштырып берип дагы акысыз экен туугандар. Андыктан чамданыңыздар, жетишип алыңыздар. Таксиде иштеген бир туугандар, ушул жерден телефон алсаңыздар, эң мыкты телефондор жана бюджетный дагы экен, чөтөңүздөргө ыңгайлуу, арзан жана навигаторлор бул катыбайт центрде.
Андыктан барыңыздарды Мосмарт ушул кыргыз дүкөнүнөн күтөбүз. Сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериптир. Бул жерден телефон алсаңыздар, дагы жок айтып өтөйүн, наушниктер абсолютно акысыз.